Салам достор, мен атым Нурсултан Усенов. Сіздерге Кыргызстандын аймагында эң кооз шаарлардын бири жана эң жашыруун шаарлардын бири Майлуу Суу шаарына кышкы саякат. Майлуу Суу шаары Манас шаарынан 95 чакырым, Бишкек шаарынан 550 чакырым алыстыкта жайгашкан. Эки тоонун ортосунда кооз шаарлардын бири болуп эсептелет. Урматтуу достор, Майлуу Суу шаарына кош келипсиздер. Кээ бир шаарлар өзүн көрсөтпөйт. Кээ бир шаарлар үнсүз сүйлөйт. Майлуу Суу ошондой шаар. Майлуу Суу шаары расмий түрдө Көкташтан башталат. Байкагандай дарыя шаарды ортосунан бөлүп турат. Номер 7 мектеп. Көп бала күлүп мектепке барып келет. Бул билим уясын аяктап бүтүрүүчүлөр эстеп жатасыздарбы бала чагыңыздарды? Келиңиздер, жакшыраак сиздерге ушул жерден токтото кетели. Бул мектеп көп баланын тарыхын баштайт. Айтмакчы, мен бул шаарда туулуп өскөм. Ошон үчүн бул сапар мага жөнөкөй саякат эмес. Так, урматтуу достор, баарыңарга эле белгилүү болгондой Көкташ мазары жолдун боюнда. Ушу боюнча дагы бир өзүнчө тарыхы бар. Айтымыш сөздөр боюнча бул жыл сайын чоңоет, атайын ушундай кылып тосмолор менен тоспогон. Бул жөнүндө ким жакшы маалыматтарды билет? Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр күбө болгондой, биз Майлуу Суу шаарына кирип келип атабыз. Майлуу Суу шаарынын знаменитый поскайысы. Мына шаарыбызды көбү мекенин сагынгандар ушу поскайдан келгенде жүрөктөрү жеңилдей түшөт. Шаардын кооздугун көрүп. Достор, бул биздин эски автопикет. Азыр бул жерге мындай БТР'ды афганистерге памятник коюлган бул жерге. Мынакей урматтуу достор, Гүлдөй бер шаары Майлуу Суу. Майлуу Суу шаарына кирип келе атканда экинчи стелла бул. Мына ушундан нары Майлуу Суу шаары башталат. Бул жерди еще Пятачок деп таанышат. Эң негизги башка шаар, башка аймактарга таксилер ушул жерден кетет. Биздин өз достор, жаңы сквер курулуп атыптыр. Чындыгында кооз. Сиздерге бир кененирээк ушуну обзор кылбасак болбойт. Майлуу Суу шаары кичинекей шаар. Бардыгы бири-бирин тааныйт, бири-бирибизди көргөндөн ушинтип саламдашып турабыз. Чындыгында кооз. Кара көрүңүздөрчү. Мындай воркаут зоналар коюлуп атыптыр. Балдар ушинтип ойношот экен бул жерлерде. Ушундай кыргыз үйдүн түндүгүнүн формасында экен. Чындыгында кооз. Чындыгында кооз болуп калышса. Мына детский зона.
эмне дейбиз, баардыгы жакшы. Мындан жогору бассаң 5-мектеп болот. 5-мектепти сагынгандарга 5-мектепти дагы кенен азыр дрон учуруп асмандан обзор кылып, ясакка 5-мектепти аябай бекитип кетебиз. Ар бир мектепти биз көрсөтүп кетебиз. Ушул мектепти аяктагандар, бүткөндөр, шаарды сагынгандар обязательно комментарий жазып кетишиңиздер. Номер 76 кесиптик лицей. Бул окуу жайдан да канча деген кесипкөй адистер чыккан. Бала кезде Заводскойдогу бул базар аябай чоң, бүтпөгөндөй сезилчү. Азыр ал кичирээк көрүнөт. Бирок бүгүн бул жерде жашоо токтоп калгандай. Урматтуу достор, бул биздин эң белгилүү Зеби Кутманова көчөсү. Үстүгө карап, Островский карап жол басат. Бул жер азыр башкача өзгөрүлгөн. Баса белгилеп айтып кеткендей эле, бул жер шаардын негизги башка шаарларга чыккан каттамдарын таксилер турат. Мына урматтуу достор, сиздер көрүп жаткан бул биздин шаардык жаңы ресурстун жаңы имараты. Бул биздин сыймыктанган шаардын жаңы имараттарынын бири болду. Ошондуктан мен силерге кенен обзор кылып кетейин. Кеттик анда. Бул болсо номер 4 мектеп. Номер 4 инновациялык мектепти толук оңдоп чыгышыптыр. Карап турсаң, жарык, таза, заманбап, эң башкысы балдар үчүн. Мектепти жаңылоо дубалды эмес, келечекти жаңылоо деп эсептелет. Бул финский үйлөр. Тарыхый жыгачтан, карагайдан салынган финский үйлөр. Бул завод бир кезде Малюсуунун сыймыгы болгон. Анын продукциясы бүт өлкөгө эле эмес, дүйнөнүн көп жерине тараган. Бүгүн болсо ал токтоп турат. Унутулуп кетүү коркунучуна бир кадам жакын.
бул жакта военный часть жайгашкан. Биз аны таппайбыз. Себеби дегенде өзүнүн секретности бар. Военный частьта служба өткөндөр эстейсиңерби шаарды? Бул биздин знаменитый родничок. Ушул жерден чаңкаганыңыздарда келип суу ичип, мороженое жеген эсиңиздерде бар. Эң даамдуу газированный вода жана мороженое болчу. Бул Майлуу шаарынын биринчи мектеби. Көптөгөн адамдар үчүн жашоо дал ушул босогудан башталган. Тамгалар, биринчи достор, биринчи кыялдар баары ушул жерде. Урматтуу достор, Майлуу суунун дагы эң негизги жери бул Жети Батырга арналган сквер. Баткен коңгуларында курман болгон Жети Батырдын элеси жана аттары биздин элесибизден эч качан өчпөйт. Январь айында сквердин көркү анча билинбейт, бирок скверди аябай кооз. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, биздин шаарда мындай достор деген өзүнчө маркет ачылып калган. Достор. Урматтуу достор, бул жер поворот 17 квартал. 17 квартал жака буруп жатабыз. Урматтуу достор, биздин негизги жерибиздин бири бул Майлуу суу колледжи. Мурунку 9-мектеп. Биздин маалыматыбыз боюнча 9-мектеп болгон бул жер. 39. Бул 3-чү участокко бурулган поворот. 8-чи мектепке ушул жол менен каттайт элеңер. Эстедиңерби? Биз азыр 8-чи мектепте жана 3-чү участокто обзор кылганы кетип атабыз.
Достор, биз Майлуу Суу шаарынын больница поворотуна келдик. Бул сиздер билесиздерби кайсы здание? Бул эски роддом. Азыр Менет деп аталат. Бул жерде канча Майлуу суунун атуулдары төрөлгөн жер. Караңыздарчы. Бул өзүнчө тарых, бул өзүнчө элес. Мына ушул жерден, ушул эшиктен канча деген Майлуу суунун жарандарын выписка кылып алып кетишкен. Канча деген кубанычтар жаралган ушул жерде. А bundan нары больницанын территориясы. Больницаны территориясын ушул жерден обзор кылайлы. Жолдон көз ирмеммен көрүп өтүп кетебиз азыр. Майлуу суунун борбордук бассейни жака барабыз азыр. Садикте дагы канча жашоолор өткөн. Көрүңүздөрчү. Бул азыркы роддом. Бул азыркы роддом. Мынакей урматтуу достор, больницанын территориясы. Больницадагы канча деген мен дайымдар эмгектенип кеткен болсо, больницаны эстесе керек. Урматтуу достор, бул жакты эстеп атасыңарбы? Бул бассейн. Урматтуу достор, бул бассейндин көчөсү ушундан туура барса, бизден борбордук бассейнге туура келет. Ал боюнча биз жазындасы аябай терең өзүнчө бир контент жасайбыз. Көрүк ачылыш керек. Достор, бул мектеп эсиңизде барбы? Номер 2 орто мектеби. Бул мектепте мен билим алгам. Аябай жакшы күндөр өткөн бул жерде. Бул жерди сиздерге тереңирээк обзор кылып өтөйүн. Күндө эртең менен сабакка шашып кирчик эле. Жаштык кезибизде бул кичинекей тарабында окуучубуз эле. Эстеп атасыздарбы? Бул главный входду көрүп эртерээк шашып, ушул жака билим алганы ынтылчык эле. Ушинтип күндөрдө өтүп жатат. Азыр биз кечирээк келгенбиз. Балдарда сабакта жок экен. Бардык эле балдар жаш кезинде бул тумбанын үстүнө чыгып ойногонбу? Мен бул класста сабак өтүкчүмүн эле. Ушул айнектерден ашып чыгып, бул тумбалардын үстүнө секирип ойночук. Бул крылонун ортоңку бөлүгүндө биз чүкө ойночук эле. Мына ушул жерде кандай кооз күндөр өткөн. Экинчи мектеп. Коридорна бир баш багып коелучу. Рұқсат берер екен. Ошол эле мектеп. Ошол эле. Даже мектептин ушундай эле жете калган. Караңыздарчы кандай болот. Мектептин жити
ошол эле жаштык кезде эле эс калтырайт. Бул тарапка бассаң, биздин эски базарга кетет. Но заборлордон ашып өтчү келе. Караңыздарчы кандай сонун мезгилдер өткөн. Бул жер эсиңиздеби? Столовойдун арткы тараптагы эшиги. Мектепте окуп жүргөнүбүздө ар дайым ушундай даанды жыттанчы бул жактан. Мектептин ичине кирип эле койлу. Ал боюнча сиздердин суранычтарыңар менен директорлорунан уруксат алып, подробно сиздерге кийин обзор кылып беребиз. Бул шаардагы алгачкы мектептердин бири. Ал көп муундарды тарбиялап, майлуу суунун тарыхына күбө болуп калат. Бул мектеп да мен үчүн өзгөчө. Көп нерсе дал ушул жерде башталган. Ошол кезде биз келечек кандай болоорун билчү эмеспиз. Бирок келечекке ишенчибиз. Бул Майлуу Суу шаарынын эң эски, эң чоң базары. Ал экинчи мектептин жанында жайгашкан. Канчалаган муун ушул жерден өткөн. Сабакка шашкан балдар да, үйүнө аз калган ата-энелер да баары ушул базарда көрүп чоңойгон. Бала кезде экинчи мектептен чыгып ушул базардан өтпөй кетүү мүмкүн эмес эле. Бул жер шаардын үнү, шаардын жыты, шаардын эскерүүсү болчу. Мектеп адамды тарбиялайт, базар жашоону үйрөтөт. Экөө жанаша турганда шаар толук болуп калат. Бул жерде урматтуу достор, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналган айкел коюлган сквер. Мына ушул жагынан негизги жерлер. Ушул жерлерди дагы силерге тереңирээк обзор кылып кетейин. Себеби дегенде улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин элесине мына берилген 1941-45 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун. Достор, бул сквер. Оғанда бұл жерде фонтандар бар болчу. Чоңдордун айтымы боюнча бул жерде прохлада деген суу саткан, дәреже орналашкан, Бийинки баса белгилеп айта кете турган нерсе, бул биздин кинотеатр Октябрь. Кинотеатр Октябрь. Мына ушул жерге сиздерге азыр бир атайын тарыхый роликти тиркеп кетейин. Ошонго көңүл буруп, Майлуу Суу шаары 1960 жылы кандай болгон сиздер көрүп чыксаңыздар болот. Келиңиздер, кеттик анда.
В отрогах суровых гор несколько лет тому назад возник этот город. Свое название он получил от горной речки Майлису. Следуя изгибам ущелья, по которому течет река, город несколько вытянут в длину. Характер планировки городских кварталов и улиц продиктован природными условиями. Главная улица города поднимается вверх по ущелью. Дома и кварталы расположены террасами. Стены домов выложены из местного неофактуренного камня. Сочетание этого камня со штукатуренными деталями белого цвета характерны для архитектурного облика зданий. Учтены особенности среднеазиатского климата. В архитектуре домов использованы балконы, лоджии, навесы, открытые террасы. До строительства города здесь не было никакой растительности. Сейчас его улицы озеленены и стали тенистыми, прохладными. В городе много магазинов. Самое младшее поколение горожан обеспечено благоустроенными детскими садами и яслями. Для старших ребят выстроены школы различной вместимости по типовым проектам, в которых отображены национальные элементы архитектуры. Городская поликлиника. Для медицинского обслуживания населения создан больничный комплекс с отдельными зданиями терапевтического, инфекционного, хирургического и других отделений. Эта аллея ведет на главную площадь. В числе зданий, выходящих своими фасадами на площадь, здание городского дома культуры. За домом культуры разбит тенистый сквер, позади которого находится кинотеатр. Городской парк культуры и отдыха. Здесь много живописных уголков. Открытый летний кинотеатр. Стадион, где горожане любят поболеть за футбольную команду своего города. Для любителей водного спорта сооружен плавательный бассейн. В горах, на берегу озера, расположен оздоровительный профилакторий. Приезжающие сюда рабочие и служащие размещаются в легких стандартных домиках. Урматтуу достор, бул көчөнү таанып атасыңарбы? Бул негизги көчөлөрдүн бири Ленина көчөсү. Бул жерде Майлису медициналык колледжи жайгашкан. Башкы корпусу. А бул тараптан көргөндө бул Мира көчөсүнө карай кадам таштайбыз.
азыркы Муса Камгантиев атындагы көчө. Карасак, бул жака Борбордук Азия коллежине кетет. Экинчи билимди бул жерден алгам. Борбордук Азия коллежинде. Борбордук Азия колледжи юриспруденцияны аяктагам. Азыр сиздерге кененирээк обзор кылып кетем. Келиңиздер. Майлуу медициналык колледжинин обзорду баштайлы. Себеби дегенде бул жайыбыздагы Майлуу шаарында сыймыктанган тарыхый окуу жайлардын бири. Себеби дегенде бул жерден көптөгөн региондон келип билим алышкандар бар. Кыргызстандын аймагында көптөгөн медайымдар ушул жерден билим алышкан. Майлуу медициналык колледжи. Ушул жердин бүтүрүүчүлөрү барбы? Эстеп жатасыздар. Мынандай эле коз. Баса белгилеп айта кеткендей эле биз зданиялардын ичтерине кирбейбиз. Биздин көрүүчүлөрдүн суранычтары менен бирден обзор кылып кетишибиз мүмкүн. Уруксат алып. Мындайдан кадам баштасак, Майлуу медициналык колледжинин аркы тарабында Борбордук Азия колледжи жайгашкан. Караңыздарчы кандай кооз. Чындыгында биз бул окуу жайдын директоруна чоң таадим этишибиз керек. Себеби дегенде ушунчалык кооздукту жараткан, караңыздарчы. Арчалар эгилген. Бир башка мамлекетке келип түшкөндөй эле болосуң. Борбордук Азия колледжи. Караңыздарчы. Бул жер айтымдар боюнча илгери банк болгон экен. Азыр бул жер окуу жай. Ушундай достор, биз зданиялардын ичтерине кире албадык. Себеби дегенде биз алын боюнча уруксат алып, атайын бир ролик даярдашыбыз керек. Келиңиздер достор, сиздерге бийиктиктен карай Майлуу медициналык колледжи менен жана Борбордук Азия колледжинин бийиктиктен сиздерге обзор кылып көрсөтүп кетели. Урматтуу достор, бул Майлуу шаарынын Борбордук аянты. Өзүңөргө маалым болгондой, маданият үйү. Убагында ушул жерде кандай тарыхый нерселер болгон. Бул жерде илгери чоң исполкомдор өчкенди. Чоң Майлуусунун тагдыры чечилген ушул жерде. Большой зал, кире бериш холдордо аябай чоң чогулуштар болгон экен убагында. Бизге айтып берет. Бул жерде азыр музей да ачылып калган. Майлуу шаарынын музейи. Ошол музейге дагы сиздерге обзор кылганга аракет кылып берели. Келиңиздер биздин көрүүчүлөргө биздин Борбордук аянтты бир тартып кетели. Мына биздин негизги мааракелер ушул жерде өтөт.
Нур деген кафені білет білеңер. Жаңа ачылғанда ошол жерде көптөгөндөрдүн үлбөт тойудан өтсө керек. Ушул площадьтар биздин жаш кезибизде эң негизги ЗАГСтарды тоскон жай болчу. Конфеттерди, печеньеларды ушул жерде чачып, Волга 3110 деген Волгалар, шариктерди, куклаларды илип алып ушул жерде айланып картер чөчүшүлө. Мынакей урматтуу достор, бул жерде музей, Майлуу шаарынын тарыхынын жана Кыргызстандын Уран мурас музейи. Музей истории города Майлуу и уранового наследия Кыргызстана. 3 тилде жазылыптыр. Бул музей маданият үйүндө жайгашкан. Бул биздин маданият үйүнүн ичи. Келиңиздер, бул жакта дагы кененирээк обзор кылып кетели. Мына ушул жерде чоң маселелер чечилчү. Исполком тарыхый видеодо бул жер көрсөтүлөт. Урматтуу достор, Борбордук аянттан чыкканда Мера көчөсү улантылат. Бул жерде баня жайгашкан жана эң популярный магазин номер 1 Союз малындагы бул белгилүү магазиндердин бири болчу. Эстеп жатасыздарбы? Урматтуу достор, бул биздин шаардык парк. Бүгүн парк жабык. Бул жерде толук капиталдык ремонт жүрүп жатат. Бирок үстүнөн карасаң, бул жөн эле курулуш эмес. Бул шаардын келечегине жасалып жаткан иш. Төмөндө курулуш, үстүнөн шаар көрүнөт. Парк азыр тынч, бирок жакында бул жерде кайра күлкү уланат. Ошол мезгилде сиздерге парк боюнча терең видео обзор жасап беребиз. Бул Майлуу шаарынын борбордук стадиону. Бул жерде канчалаган мелдештер өттү, канчалаган үндөр жаңырды. Стадион шаардын бирге дең алган жери. Убакыт өтөт, муундар алмашат. Ал эми стадион шаар менен бирге жашап келет. Бул стадион Майлуунун спорттук жүрөгү. Шаар бул имараттар эмес. Шаар бул эс тутум. Адамдар кетет, көчөлөр калат. Көчөлөр кетет, эскерүүлөр калат. Ар бир шаардын өз үнү бар. Майлуу кыйкырбайт. Ал унчукпай жашайт.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, сиз көрүп турган жерде изолит деген ишкана болгон экен убагында. Буну биз деле көргө беле калганбыз. Убагында көчкү жүрүп, баардык ишкана толугу менен үзүлүп тототулган. Так, урматтуу достор, биз Сарби айыл өкмөтүнөн келдик. Жетип келдик. Сиздерге атайын 3-чү мектепти көрсөтөйүн деп келсем, 3-чү мектепте капитальный ремонт болуп атыптыр. Толугу менен капитальный ремонт. Мына аз көңүл буруңуздар көрсөтөм. Толугу фасад бузулуп, айнектери алмашып, толугу менен крышалары да алмашып турат. Сөздүн кыскасын айтканда, мектеп толугу менен капиталдык ремонт болуп жатат. Бул жакшы жаңылык. Бул жакта өзүңөр билгендей, Сарби айыл өкмөтүнүн маданияттуу клуб деп айтылат. Кинотеатр, клуб, универсальный. Бул жакта мен ушу кичинекей кезиме машина ичинде калган. Ушундай дом бар. Көзгө өтпөй, сиздерге асмандан Бул мектепте көптөгөн балдардын келечеги башталат. Толук ремонттон кийин бул жер дагы да жарык, дагы да ишенимдүү болуп калат. Кечээ бул мектеп эски болчу. Бүгүн жаңыланып жатат. Бул өзгөрүү балдар үчүн, эртеңки күн үчүн. Бул объект Союз малында толук иштеген. Бүгүн болсо ташталган абалда турат. Бул жер Союз мелкининде чоң роль ойногон. Азыр болсо өткөн тарыхтын көбөсү гана. Мынакей урматтуу достор, биз бул жерде лагерь горный жетип келдик. Убагында ушул жерлерде сууга түшүп, чыркап жүрчү эле. Азыр силерге тереңирээк көрсөтүп кетейин. Көңүл буруңуздар жакшыраак. Так, бул жерде көл болчу. Сууга түшө турган көл. Турган гитара. Бунун территориясы жабык экен. Бирок биз дронду учуруп силерге обзор кылып беребиз азыр. Сондуктан алыстабай турабыз. Лагерь горный. Урматтуу достор, экрандан алыстабаңыздар. Биз азыр асманга карай ушул жактан сизге обзор кылып беребиз.
Нурсултан Усенов.